Саламатсыздар достар, жактырмактар. Көрүп атканыңыздар 2024-жылдын 904 Домпун 904 2024 жыл 11 заводтан чыккан бул тракторда турбина бар достор. Көрүп атканыңыздарда 90 аттын күчүндөгү трактор. Мына көрүп атканыңыздарда турбина бар. Анан кийин бул жерде кимге деп калбагыла. Бул болсо мына трактордун ичине кире турган мына бул турбинаны. Мына бул болсо турбинаны мына түтүн менен турбинаны күчөтө турган жана андан сырт ичинде көрдүңүз мына ичиндеги машина трактор ичиндеги детеге конденсерди ысытып суутканда иштеп турган күч бергичтин немеси ошол туугандар көрүп атканыңыздардай. Мына көрүп атканыңызда дагы турбина бар. Чарык размери 14-930. Дөңгөлөктүн маркеси болсо Армавур дөңгөлөктүкү, Армавурдун маркеси. Артындагы сокко цилиндр басканы кош цилиндрлик, артын баса турган түрү. Артында мына бул жерде фреза чатыган жери бар. Мына артындагы прицеп чатыган сүрөгөн. Силер фреза чатып жер айдар кезде мына прицеп сүрөгөнүн алып салып, фреза чатсаңар болот, калган кезде прицеп сүрөгөндө чатып алсаңыздар болот. Артындагы тетиктери, шаймандары бардыгы любой комплект толук чыккан. Чарыктын маркеси Армавур дегенбиз. Мынакей көрүп атканыңыздардай Армавурдуку. Чарык размери. Алдыңкы дөңгөлөктө окшош, бул дагы Армавурдун дөңгөлөгү. Көрүп атканыңыздар, эгер кимге ушул трактор керек болсо байлансаңыздар, бир үчтүк бар. Кыргызстанга жетиши, Растумашка бардыгы ичинде бүтүрүп колуңарга тийиши менен ана 2024-кө 11-ай. Эгер кимге керек болсо байлансаңыздар, $18,500 менен Растумашка бардыгын понди бүтүрүп колуңузга карматат. Ош Бишкек Либой окшош. 2024-жылкы мынакей заводтан чыккан документ бардык. Винкод номерлары толук. Мына 2024 11-ай. Азыркы ушу быйылкы мушул айдыкы чыккан, көргүлө достор. Бир үчтүк бар. Каныңыздар, Ловол Кытайдагы трактор базары. Бул жерде Ловол Йото маркесиндеги ар түрдүү модельдеги тракторлор бар. Кечегинен мага жазган ушул Ловол 504, 404 Йотонуку деген байкелер болсоңор, мага айрым сүйлөсөңүздөр болот. Айрым дишке сүйлөшөбүз. Кандай трактор керек? Мага сүйлөгөндөр көп болуп кеткенинден киши көп болгондуктан кайсы байке кайсы трактор сураганын билбей калат экенмин. Туугандар ошого өзүнө тура түшүрөм. Мен группага видео жөнөткөндөн кийин айрым чыксаңыздар болот. Мына туугандар, көрүп атканда трактор ушундай депсеп, нак майдан сынак кылып туруп, анан кийин салып беребиз. Мына заказ берген клиенттерди ушундай бирден сынап маселелер нак майдан көрүп туруп, оталдырып мотор абасы кандай, сазбы, жакшы үн чыгабы, ошого карап туруп, бирден тандап болгондон кийин анан кийин салабыз. Эгер кимге ушундай чоң тракторлор керек болсо, чоң модельдеги байлансаңыздар болот. Любой тракторлор бар, 1404, 1204, Лобол 1004. Андан чоңдор дагы бар, башка маркадагы тракторлор дагы бар, зор миллиондор дагы бар. Бул жакта карасаңыздар. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо, байланышыңыздар достор. Туугандар, анан мына Лобол трактор алам дегендер болсоңор дагы, трактор алам дегендер негизи мага байланышкыла, мага сразу чалып эле кылсаңар ушу нак майдан бир-бирден видео звонок ачып тандап берем. Мына жерде болуп атканы 2012-04 экен, жылдары 2020-дан баштап 2022 болгон жылдагы бардыгы свет качество тараптан бардыктары бар. Достор, көрүп атканыңыздардай чоң трактор, кичик трактор любойлорун тандап беребиз. Мына көрсөңөр, мына Евро кабина, мынакей Чаңфа Ноңжи узак мезгилге иштей турган дыйканчылык запчасти деген модельде. Мына артын көрсөңөр, баса турган цилиндр дейсиңер, күчтүү кош цилиндр чыгат, эки жанында экөө бар. Зор миллиондук окшош күчтүү. Такыр бул жактагы чоң модельдеги тракторлор Ловолдуку ушу күчтүү маркелер бар достор. Туугандар, 1504, 200, 2004. Ловол 1204 2023 жылдын трактору. Көргөнүңүздөр ошо бир жаста эле жумуш кылган трактор, бул бир эле жасты. Былтыркы эле трактордон быйыл 2024 мына келди. Болгон эле айттым ушул көргөнүңүздөр. Артындагы басканы кош баса турган цилиндр бар. Артында бул жерде атеги фреза чатыган цилиндр. Артындагы чарык жылдегич. Болгону мына трактордун алеттим ушундай турганы. Бул болгону электронный аппарат 2017ден жогоркулар такыр электронный аппарат чыккан. Ачылбады. Анан кийин трактордун ишин көрүп өтөлү достор. Мына трактордун ички салону маягы ачылбай калыштı мына. Эне ачылат.
Бұл жерін түшіріп қойсақ болады. İçindeki кондиционер пешкалары мынау манипуляторлары дағы бардығы көрсаңыздар. Мінекей. Артындағы кондиционері. Артқы есік ашылады. Анан кейін жылын көргөтөлі. Жылын қарасаңыздар, мына 2023 ай, мына 2027 айдығы достар. Қырғызстанға жетіші Растумашка ішінде 2018 жылдың зор миллион 12.04.8 саат шамасында жүрген трактор жылы 2018 8 айдығы. Қырғызстанға шығышы Растумашка сыртында Қырғызстанға депсеші 2018 бір тал бар екен. Анакей $14,000 менен бір тал екен, 12.04 балкем дағы бар деп қалаушы, азы бір тал бар екен, 12.04. Қырғызстанға $14,000 менен түшіріп берем. Бір сөз. Егер кімге керек болса байлансаңыздар болады. Грузташтары бар екен. Чарық, армауырдың чарығы екен, чоң дөңгөлөк. Мына көріп 16.934 размері. Артын қарасаңыздар, қош силиндр болып атқаны. Мына жерде жаңқы прицеп сүреген темір, артындағы фреза чатығанықы, жанында хош соқо. Мына либой артындағы чарық желдегіштері барлық функциялар негізі толық болған. Толық комплектеке зор миллион 12.04 HR мына ең негізгі Қырғызстанға шығып атқан модель түрі. Бұнда болғаны турбина десеңіздер бар. Мына алдында кондиционердің су ыстықыш мұздатқыштары мына турбинада бар, ең күшті моделі. Егер кімге керек болса, бір сөз $14,000 Қырғызстанға түшіші. Bir үштік бар. Бүгін бар, ертең жоқ. Мынада башқасы қымбат болушы мүмкін, бір тал бар. Ассаламу алейкум достар. Көріп қанықтар Қытайдағы трактор базары 13.04 жылдары алыр көрөз. 2017 жылдың 3 айдықы болған аппарат простой мынанықы. Жегі жағы дошо? Бабан шуан. Жол ақы документ Қытайдағы расходтары барды қошылып Қырғызстанға мына 13.04 14.000 менен түшіріп берем. Егер кімге керек болса байлансаңыздар болады. Саламатсыздар достар, көріп қаныңыздар Yota LX 16.04 жылы болса мына жерде 2020 жыл 7 айдықы. Мына ішін қарасақ 2020 8 ай. Анткені мотор алдында іштеліп, артынан заводта құраштырылады. Ошоға моторды қарғандай бір ай алдында шығады. Трактордың ішкі салонын көрсеңіздер, таза көріп отырғандардай ішкі функциялары бардығы бар. Сташта тұрған. Мына орында сон екен да, қарасаңыздар, мына. Анан кейін жан тарауын көрелі бұны. Дөңгөлөк 18.4.38 размері. Артындағы силиндері, мына қош силиндер. Бұнықы 3 силиндер екен. Жанында 1, 2, мұн жерде дағы өрі жалпы 3 силиндерді күшті, ең күшті түр екен. Соққоны чаттығаны, мәдеде фреза чаттығаны бар, ең күшті түрі достар. Егер кімге керек болса мына. 16.04.2020 жылдығы Қырғызстанға жетіші $23,500 менен Қырғызстанға жеті Растумашка сыртында. Yota 2023 жылдығы 15.04 жылы мына 2023 электронный аппарат болғаны. Мына жердегі майбағы чоң, ұшы жерден баштап отырып, диатеге жарықтың артына чакырып барады. Кабинаның ішіне шықсақ, мына 2023 бірінші ай. Бойы тұрылған. Орындығыдағы неменекіндей жылатындай, неменекіндей камаздықындай өділдей болып жұмшақ. Моторымыз, клапандары, май клапандары бардық, жанындағы функциялары бардығы толық болған. Орынлаштырған, жайғаштырылған тетіктері, шырақтары дегендей. Ашып көрелші. Батарканы үсіп қойып тұрда, батарка түк жоқ. Қалған ұшындай анан кейін артын көрөз достар. Чарық размері 18.4-38 екен.
артындагы фреза чаттыганы аны. Бул болсо цилиндр 1-2, бул дагы 3 цилиндрлик экен. Мына артын карасаңыз, мына жерде 1 цилиндр үстүндө. Жанында 1, мын жагында 1. Жалпы 3 цилиндр күчтүү чыкканы. Бул жерде айнек бар, үстүнүн ичинен көрүнүп турат. Арты фреза сокко чаттыган бардык немелери, функциялары толук мына. Кыргызстанга жетиши 2023-жылдын 15.04 $25.500 менен Кыргызстан жеткизип берет. Эгер кимге керек болсо $25.500 2023-түкү тек гана 1 жылда болгон трактор 15.04. Эгер жаңысын алып калсаңар $35.000 үстүнө ала турган трактор. Андан кийин мына жакта Lowell дегендер мына Lowell'дун 14, 14.04, 16.04, 18.04, 15.04 негизи болгон модельдер такыр эле бар. Жылдар ошо 2018, 2017, 2019, 20, 20, 22, 23, 24-күчө любойн таап бере алам достор. Ар биринин сеналары ошол иштеген жылына карата кайсы жылдыкы, кайсы жылы чыккан, ат күчү, моделине карата сеналар окшобойт. Ушул жакта өзүңөр тандайсыңар кайсы жылдыкы, кайсы модельдикиси керек ат күчү. Мен 16.04 же 20.04 деген ошо тандап туруп, жылдарын айтсаңар мен ошого карата. Проти аппарат, электронный аппараттыкы 2017-ден өйдөгү такыр электронный аппарат, 2017 ылдыйкысы проти аппарат. Анан кийин бул жерде көрүп атканыңыздар болсо, мына жаңкы Warland деп коебуз. FM Warland дейсиң, Warland'тин 704 трактор экен. Бунун жылы кайсы экенин көрүп баксак болот экен азыр. Эски 2021-жылгы экен. Мына көрүнбөйт. 2021-жыл 5-ти FM Warland ичинде болгон кондиционер койгон экен мурда. Ичи деле эми өтө пурап кетиптир, негизи таза. Жаман эмес абалда экен. Жууп тасталап койсо, агарып тазарып калгыдай. Мына артында 2 тал кош цилиндр бар экен мында дагы. Анан мына жагын көрүп атканыңар Dongfeng 804 дейт. Бунуку жылын алып таштаптыр. Балким бул болсо керек 2020, 21, 22-лердики. 22ге таандуу, 21ге таандуу турак сыяктуу. Мына жакта бар экен да. Мына бунун жылы 2021 4-ай экен. Артын көрүп баксак, артында бунуктагы кош цилиндр экен достор мына. Ушундай тракторлорго этияңар болсо байлансаңыздар болот. Любой трактор бар бизде. Анан кийин Lowell 504 бактарга, багбандарга иштесе болот. Саламатсыздар достор, көрүп атканыңыздар 2023-жылдын Lowell 504 болгону бул трактор эч кандай иштелген эмес. Заводдо туруп эле иштеп чыккан, складда турган трактор. Чарак гүлдөр размерлары бар, жаңы турган. Эч кандай иштелген эмес, жанында туруп топо басып кетиптир. Болбосо эч кандай карасаңар, красканы көргөн жок. Заводдон чыккан бойдон, күзүштүн немелерин мени көрдүңөрбү? Заводдон чыккан бойдон турат. Кыргызстанга жетиши түшүшү $8.000 менен жеткизип берем. Растумашкасына жаңы трактор 2023-түкү кичик модель, объемуна карата болот. $500 чамасына Растумашка болот. Ошондой 8.500 менен колуңарга бүтөт. Эгер кимге керек болсо, байлансаңар 8.000 менен Кыргызстанга жеткизип берем. $500 Растумашка аласыңар, 8.500 менен любой айдап келсеңер болот. Анан мына темир бар. Мына темирин өзүңөр мындай мынаяка кылып үстүңөргө мындай көлөкө күндөн тоса турган кылып алсаңар болот. Болбосо алып койсоңор деле болот. Кимге керек болсо байлансаңыздар 1-3түк. Андан кийин Зор миллион дегендер 2104 Зор миллион. Андан кийин 1404 1404 1404 такыр 1404. Анан кийин жылдары булардыкы 2021-жылдык экен мына. Ички салону. Бизде Кытайда мындай жери узун чаракта иштейт да. Турасы кичик. Артындагы цилиндри, мына жерде кош цилиндри бар экен, мына көрүп атасыңар го. Мынанын ичинде да бар да, дагы бирөө мына жер ортосунан. Ичинде дагы бирөө чыгат. Кош цилиндр, артында сокко чаткан, фрез чаткан теттери бардыгы толук. Мына жандагы темирин карасаңар көрүңөр, калың мына темирден. Мына калыңдыгын. Курсташ толук. Ушундай трактор кимге керек болсо байланышыңыздар. Жылдарына карата, ат күчүнө карата баалар окшобойт достор. 2021-жылдын 14, Сомли 1404.
Бұлар 19-20-22 бар, маяқтақылары 12 жоқ 21-04 2004 екен. Мына 14-04 төрт талы. Пайызы болмашы ба? Достар, мына көріп қаныңыздар BMW чоң модельдекі Yosa Linsa шы ба? 14-04-түк чоң трактор. Дөңгөлөктің турасы кеңірі. Артқы дөңгөлөкті аябай кеңір, достар, қарасаңыздар. 3 тал көрсік ташы бар артында. Арқасы кеңір. Артындағы мына темірлері қалың жон шыққанда. Мына көрсеп жатқан артындағы мына ол жерлері қош цилиндр бар. Мына фреза соқа жатқанда айландырғаны. Мына чарықтың кеңдеген қарсаңыз. Мына кең чарық, леген чоң чарық. Шыда көрсік ташы бар. Анан кейін ішін көрсек. Ой, ашылайды кен açып. Мына жерде майбак, мына набор көрсетілген сандық. Мына ішін қарасаңыздар. Йо. Жаңқы Бұлғарлығы бұл машиналар болып кетір ғой. Lexus 70-дейлі деп тұралсам. Орындықтар ғимылда, достар, мына камаздықындай. Бұл жерде монплеотор бар екен, достар, көрдіңер ғой. Ой, мына жердегі не алдыра соны екен. Солда көрсеңіздер, мына ішіндегі функциялар барды толық болғанда. Ролды басқа тышқа көтергелі болады екен ошонда. Мына. Көтерсе болады екен ошондо. Ой. Болады екен анан кейін. Азыр төк, батарейкада төк жоқ. Алды түшіп қойыш керек. Ой, мына Тесланыкындай алдыға тартылады екен бұныкы. Мына жері бұзылыптыр. Ондаш керек екен. Монплеоторлар бар екен ішінде. Анан кейін 2000 қаншалық болды ошонда бұл? Қырғызстанға шығышы 2023-түкө Қырғызстанға шығып түшіп тепсеші $26,000 менен түшіріп берем. Қырғызстанға $26,000. Ростомошка сыртында Қырғызстанға түші $26,000. Достар, анан кейін мынау чет эл компаниясы менен Қытай компаниясы бірдікте иштеген маркасы Deotis Фанар деген маркетинг тракторлар тақыр чоң модель бар 14-04 бардығы толқа жаңы тракторлар. Толшыныға лингоңын ешу ма? Бардығы 0 пробектеді шол. Қырсықлапта чығы тұрған машиналар екен. Мына төк бар екен. Көртен әсілерге. Мана қарасаңар 0 саат көрдіңер ме? 0-4. Мына батарейканыққа жүрген саатты мына 2024 11 айдың 22-сі 0 көрдіңер ме? Анан кейін достар, мына ол чет эл компаниясымен бірге дештелген трактордың моторлары, трактор моторларда. Бұның моторлары мына Yota Lobolдордықынан ашып түседі. Неге дегенде бұнықы мына мақсус жаңқы қысымдарға арби органдар дейбіз бар, маневр жаңқы солдаттар үшін ұрышқа чыган ошондой органдарға жасалған машиналар бар, трактор. Ошоның моторуна тәхлит қылып, үлгі қылып жасаған моторлар бар, күшті. Yota Lobol Zomolyoндың моторлары бұның алдында үкасы болып қалады да. Бұл мотор тарапты Герман тарап менен біргешке техника қосылған тараптан жасалған моторлар, сапат тараптан, качество тараптан, сина тараптандағы Yota Lobolдорды басып түшеді. Сен көрсеңер. Анан кейін бұл болғаны электронный аппарат. Күштүүсү. Бұда чоңмыз шыққан. Негізі қарасаңыздар Yota оқшып кетті, бірақ мотор тараптан дағы барлық тараптан Yota Lobolыңарды басып түшеді. Отыр. Егер аналам дегенден гөрі жаңасын алсаңар, мұшындай алсаңар, сенадағы мапық, ошол Yota, ошол Lobolды алған сенаға ушуну аласыңар. Бирок Кыргызстанда мына трактордун запчасы бар жоктугун билбейм. Бирок мен Кутбек Кытайда бар запчастарды таап бере алам. Кайсы кезде келсеңер. Анткени завод Кытайда. Техникалар ички өзөктөрү четтен киргизилет, Кытайда кураштырылат. Сатуу Кытайдан болот. Бирок запчасы деле Кытайда бар. Анчик жасагандан кийин ошого
жаңысы экинчи колу либойн таап берем эгер кимге керек болсо. Болгон модельдер 1404 эле бар. Бул жерде барган такыр. Ана жерде бир тал 1804. Мында жакта экинчи кол. Жок, мында жаңы экинчи кол экен да. 1204 бар экен. Саламатсыздар достор, жактырыңыздар, көрүп атканыңыздар Thor 904. Трактордун турган абалы бул кичик моз. Жылы болсо 2021 жылы 6 заводдон чыккан трактор. Акаңыздардай. Трактордун турган турку абалы ушул. Ички салондун көрүнүшүнөн сыңарсаңар мына ачыла турган мобилятор неси бар. Алдындагы бул күн нурунан тоскон пардалар дейсизби? Мына. Бардык толук. Ичи мына көрүнүшү. Дөңгөлөк, армавырдын дөңгөлөгү. Арттан карасаңар, Кытайда эми амал жок, бул Кытайда кээ бир жаңкы жаан, күн паткактарда ушундай темирлер даттап калат. Көп тура бергенден кийин. Ушундай экен. Эгер кимге ушундай трактор арзан десеңер, алсаңар болот. 2021 жылга Кыргызстанга жетиши $13,000. 2021 жылдын $1,904 $13,000 менен Кыргызстанга жетип туруштук бар. Достор, ана көптөрүңөр сözүңөр ошол простой аппарат 904 деген мынакей. Dongfang LX 904 чоң муз чыккан иштетилген аппарат болсо, силер айтканыңардай простой аппарат мынакей. Талапка жараша. Жылдары 2016 жылдыкы мына көрүп атканыңыздардай. Бул жерге ички салону трактордун ушундай арткы дөңгөлөк мана алмаштырып берсек болот да. Сөйшөбүз арттын баса турган түр дейсиңер, мына арттын баса турган цилиндр бар, арттын баса турган, сокон баса турган. Ушундай чыккан. Кимге ким керек болсо байланышыңыздар. Кыргызстанга жетиши, Йотонуку. 5 растумошка Кыргызстанга. $13,000 менен Кыргызстанга түшүрүп беребиз. Растумошка өзүңөрдөн. Саламатсыздар достор. Багыбанчы байкелер бактарга керек. Ушундай кичик бактарды иштетебиз дегенге 454 Lowell деген тракторлар мына жерде бар. Lowell Жондор. Мына ушундай 5 кабина кичик түрдөгү тракторлар керек болсо байлансаңар болот байкелер достор. Мына бул Yoto 404 жылы 2016 жылдыкы. Салам урматтуу достор, жактырыңыздар, көрүп атканыңыздар Медер Авто Кытай. Кытайдан Кыргызстанга ар түрдүү спецтехника жана дыйканчылык техника, дыйканчылык товарларын жана автоунааларды оптом жана үчтүк боюнча алып чыгып беребиз. Көрүп атканыңыздар 2021 жылдын Орленд атындагы 120 жана 125 ат күчүндөгү жүгөрү жана шалы күрүч будай оро турган компаниялар. Бул негизи шалы менен будай орот да. Кимге ушундай компаниялар керек болсо байлансаңыздар болот. 2021 жылдыкы Кыргызстанга түшүшү $10,000 достор. Кыргызстанга түшүшү $10,000. 2021 жылдык эгер кимге ким керек болсо байлансаңыздар, мынабу алдындагы оргондун узуну 2 метрден 2 метр 20 аралыгында чыгат. 2 метр 20, 2 сантиметр, 2 30 сантиметрге чыгат. Арткы кампасы болсо 1 7, 1 8 куб ошол аралыкта чыгат. Ана ушундай 1 8 1 5, 1 8, 1 7 экен да, 1 7 арткы компаниянын немеси 1 7 чыгат. Булар бардыгы 5 кабина достор. Орлендке компаниянын арткы түзүлүшү мына карасаңыздар жаңы эми заводский эмес, колдонулган, бирок качество составина тараптан абал жакшы, абал таза достор. Көрсөңүздөрдөй. Салам, урматтуу жактырыңыздар, көрүп атканыңыздар 704 Dongfang 2020 жылдыкы электроний аппарат. Кыргызстанга түшүшү $11,000 менен Кытайдагы сенасы жолакы документ баардыгын полный бүтүрүп 2020 жылдыкы Кыргызстанга түшүрүп беребиз. $11,000 менен. Эгер кимге ким керек болсо байлансаңыздар болот.
Салам, урматтуу достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Медер Авто Кытай. Бул тракторлор ушу багбанчы байкелерге, парниктерге, багдардын арасына иштеткенге аябай оңтойлуу. Мына сеналар арзан. Бул жерде мына жаңылары бар, жана экинчи колдору бар. Сеналар окшобойт. Бунагы разница кайсыра дегенде көрүп аткансыздар. Мындай гелерин карасаңыз, мына бир бүтүн гарнели бар. Буга карасаңыз, бул жагында 2-3 бул жагында 2-3 Мына алардын мотор кубаттуулугу күчтүү светтери. Mana Dongfang Yoto'nun ülkeleri Yoto cemaatinin balları. Mana anange majerde ma döngölöktөрдү biz liboy жаңы döngölök кылып коюп беребиз. Мындай деп калбаңыз, такыр döngölөктөрдү жаңылап, жакшы кылып туруп салып беребиз. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо, байланышыңар болот. Медер Авто Кытай компаниясы баш бөлүм Кыргызстан Бишкекте. Саламаттар достор, көрүп атканыңыздар Dongfang 704 5 кабина электронный аппарат, жылы 2019 жыл 8 айдыкы. Мына 5 кабина чыккан электронный аппарат, трактордун артты көрүнүшү, фреза сокко чатылган бартектери бар, артын баса турган түрү, цилиндрлик артын басат. Мына жерде фреза чатылгандары. Мына трактордун алети көрсөңөр. Салам достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Lowell 504 кабиналык чыккан түрү. Бул мотору карасак достор, электронный аппарат экен да. Электронный аппарат. Көрүп атканыңыздардай 2021 жылдардыкы. Артындагы фреза чаткан жери, сокко илген жери кабинага чыккан. Кабинанын ички көрүнүшү достор. Сатылган түрү. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо, байланышыңыздар болот. Lowell 504.